Мен көңүлүңүздөрдү бөлөйүн дегеним мына жаз келди, өкмөттүн өкүлдөрү мына суу кире баштады, жакында суу ташкындайт. Ушундай коркунучтар көп да бүгүнкү күндө. Мен айтайын дегеним, Ош областынын Өзгөн районунда Жазы деген чоң дарыя бар. Ушу Жазы дарыясынын жээгинде ондогон айылдар жайланышкан. Ошол жерде абдан мындай кооптуу жерлер көп да. Мына айтып кетейин, Мырзеке бир эле Мырзеке айылында 20 миңден ашык калк бар. Ошонун айылдын үстүнөн келген суу уже айылга жакындап калды, кирип баратат. Абдан чоң бир 10 миң деген кишинин өмүрүнө коркунуч туудурган жер бар. Ушу дамбаны дагы көптөн бери биз айтып келатабыз. Мына Саламайлык айыл өкмөттүн Кызыл Чарба айылында дагы бир үйдүн короосуна уже кирип келаткан жерлери бар. Ушу эки жерди тең мына жаңы министр да барып көрүп кетти. Мына ушуну быйыл сөзсүз түрдө тизмекке кийирип туруп бир мындай чараларды көрүшүбүз керек деп айтып кетет элем да. Андан сырткары мына эл өзү сурап атат. Бизге мына габионуна берип коелу сетка, өзүбүз таш менен тосуп бир дамбалар жасап алабыз деп. Мына ошолор Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн Өзгөрүш айылы, Дүмбүлак 2 айылы, Саламайлык айыл өкмөтүнүн 15 жаш айылында, Саламайлык айылынын өзүндө болсо мектепке же кирип келип атат короосуначы суучу. Мына быйылда кандай болот, аны эч ким мына кепилдик алып айта албайт да. Ошондуктан мына азыртан буга бир алдын ала акчасын убагында бөлдүртүп, ошо сеткаларын да бердитип, тез аранын ичинде мындай бир жумуш алып барып атса, эртең чоң бир коркунуч жаратып калышы мүмкүн. Мына ушуну дагы айтып кетейин деген өкмөткө. Анан экинчи көтөрөйүн деген маселе, мына бүгүнкү күндө бизде илим менен практиканын айкалышы кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Жумуш болуп атабы, болгон жокпу? Мына тармактык бир ондогон илимий изилдөө институттары бар. Бир эле Академия наукты алып көрөлүчү, Илимдер академиясында эле мына 25 илимий изилдөө институту болчу. Азыр эми 16 калды деп атат. 16 илимий изилдөө институту бар. Анда деген бир 1,5 миңдей кызматкерлер иштейт, илимий кызматкерлер. Алар кандай иштеп атат бүгүн? Мамлекеттен ошолорго бир мындай бир милдеттер коюлуп атабы, бир тармактарды изилдеп бергиле деген тапшырмалар болуп атабы аларга? Акча кандай бөлүнүп атат? Мына бул боюнча да абдан чоң маселе бар да бүгүнкү күндө. Эчтеке андай болгон жок. Мына көптөгөн мамлекеттик органдардын чечимдери кээде сапатсыз кабыл алынып калып атат. Ошол эле министрлик, ведомстволордуку. Мисалы үчүн ошол илим изилдөө институттарга берсе милдеттерди максаттуу, анда бир жакшы бир чечимдер менен сунуштарды бермек да. А бүгүн акыбал кандай? Мына тармактык эле алып көрөлүчү, мына айыл чарбасын да алып көрөлү. Мисалы үчүн Мал чарба институтунда кызматкерлердин болгон бюджети 11 миллион болсо, анын 9,5 айлык акыга да 9,5 миллиону. Болгону 1,5 миллион илимге калып атат. Айлык акылар да абдан төмөн мына илимий кызматкерлердики. Канчадан бери айтабыз, мына буларды дагы көтөрүшүбүз керек да. Потенциал абдан чоң, мына миңдеген кишилер иштеп атат, а илими жок, биз алдыга жыла албайбыз. Мына ушуларга бир түз бир мындай тапшырмаларды берип, бир системалуу өкмөт бир жумуш алып барсаңыздар, жакшы бир мамлекет үчүн сапаттуу бир чечимдер кабыл алынат эле деген ойду айтам.